кара түстөгү литый дискада дөңгөлөк резинасы летний экен, алмашыш керек экен. Ичинде монитор, кожаный сиденье, литый дисканы резиналарын алмашыш керек экен. Фаралары жакшы, сүйүлгөн жерлери жок. Резинасын алмашыш керек экен. Так, Корея Epokси дейт. Так, бул болсо Kia. Резина литый экен, жакшы. Резинасын алмаштырыш керек экен. Так, перооформление болду экен, перооформление кылсаң Carnival. Kia Carnival. Бут койгучу бар экен. Жакшы экен. Резиналарын алмаштырыш керек экен, литый дисканы. Плюс 4 зимних шины дейт. Төт кышка дөңгөлөгү берет экен комплектте. Басын көрдүңөр, а? Так, Kia K7 фаралары жакшы экен, тонук, бардыгы мурдасы дагы укмуштуу дайы көрүнөт экен. Литый дисканы резиналарын алмаштырыш керек экен, дайым баасы. Литый дисканы резинасын алмаштырыш керек экен, сырты жакшы, чийиктери жок, сүйүлгөн жери жок. Жакшы машина экен. Бул жана Kia Carnival, дагы Kia Carnival номери жок экен, по-моему, перооформление кылыш керек. Сыртыңкы турушу аябай жакшы экен, таза экен. Дискасы мощный экен, хромированный. Резинасы летний экен, кышка алмаштырып айдап жүргүзгөнгө болот. Так, алдыңкысы тоже хромированный диска, летний резина, алмаштырыш керек экен. Так, басын көрсөтө кетейин. Турбо дизель Kia Carnival 8 номери көрүнөт ага. Салондагы жакшы сет экен. Сары грюн сыяктуу. Турушу машина, турушу жакшы экен. Айдаган киши корабль койгузчу, корабль экен, чоң машина. Так, бул да Toyota дейм, Kia Carnival. Кара түстөгү фаралары жакшы экен. Хромированный диск экен бул да. Летний резинада, кышкы алмаштырыш керек экен, бут койгучу менен. Так, алдыңкы дөңгөлөгүн резинасын алмаштырыш керек экен, летний экен. Сыртыңкы келбети аябай сонун экен. Кара түстөгү. Тиги сагы, мунусу карасы. Баасы полный силерге көрүнөт да. Салон кожа, серый түстөгү. Хромдору аябай жакшы экен. Ичинде дагы хромдору. Бул деле ошондой сыяктуу Carnival экен. Мунуку деле ошондой хромированный диска, резиналарын алмаштырыш керек экен. Койгучу менен. Баасы мынакы 17.600 дейт. Тоже перооформление болуп, перооформление кылыш керек экен. Сыртыңкы турушу жакшы. Сиденьялары бизнес класс экен. Так, бул Kia K5 Optima. Кара түстөгү фаралары жакшы экен. Буланбап тур фаралары буланбаган, жакшы. Литый дискада дөңгөлөк липучка жакшы экен, резинасы кышкаган. Баасын көрөт атасың. Кара түстөгү. Так, салону тряпочный экен, сиденьялары жакшы, тыртык-пыртыктары жок. Артыңкы литый дискада
резинасы арты бир сезонго жетет. Передний приводтор бар, передний протектор жирный экен. Так, почему? Так, ну, Kia Persa'nı көрсөтүп коеюн. Кыргызстан номерин, Кыргызстан, учет Кыргызстан экен. Так, биринчи басы. Kia Persa, пробег 200-2018, трехкубовый газ. Полная комплектация 16500, номер 0222 08 80 08. Так, летый дискада экен. Дөңгөлөгү, протекторлору жирный экен, жакшы, кышкыга даяр экен. Так, салон черный. Жакшы. Артыда литый дискада протекторлору жирный экен. Кышкыга даяр экен, переобувка кереги жок. Так, фаралары сынып эмес, жакшы. Алдында түзүлгөн жийиктери жок. Мына көрүнүп атат. Иштеп турат машина. Мени жай чыгарткан, акырын. Так, Hyundai Sonata номери жок, бирок менен башка окшойт да. Литый дискада, дөңгөлөктөрү летний жакшы экен да, дөңгөлөктөрү. Фаралары жакшы, сынып эмес, булган эмес. Резиналарын алмаштырыш керек экен, баасы болсо 12200 номерин көрүнөт. Салон кара түстүү кожа экен. Кыргызчасы булгара да. Муну походу переоформление кылыш керек окшойт. Задний камерасы бар экен. Так, бул Hyundai Sonata Кыргызстан номериндеги переоформление кереги жок. Азыр переоформление, по-моему, 30 000, 36 000, 35 000. Буга переоформление кереги жок. Кыргызстан номеринде литый дискадан резинасын кышка алмаштырыш керек экен, ак түстөгү. Черный кожаный салон. Резина алмаштырыш керек экен, мына жанагы тире бар экен. Ал жагы эчтек эмес, бампер как расходник идет. Самый главный, сүйүктөрү таза окшойт. Сүйүктөрү таза окшойт, бирок могул жери что-то отличается да. Мына жактары эшиги кичине, башка сүйүткө кичине бирок окугондой сыяктуу. Биягы молочный соң биягы кичине башкача көрүнүп да. Так, бул да Hyundai Sonata. Дөңгөлөгү литый экен. Резинасы литый экен, алмаштырыш керек. Бесключевой доступ. Кожаный салон экен. Резинасын алмаштырышыңар керек экен. Бул да Кыргызстан номери менен. Баасын көрсөтүп коеюн. Обмен с доплатой 8900. Обмен с доплатой эмне дейт. Азаныраак машинаны берип үстүнө кошуп алып кетип алсаңар болот экен. Турушу жакшы, сүйүктөрү жакшы экен машинанын. Резина кышкыны салыш керек болду все. Бесключевой доступ бар экен. Машинанын турушу жакшы экен. Так, айымдырга Hyundai Morning. Экономичный машина. Штампованный дөңгөлөктө. Так, резинасы летний экен, кышкырып алмаштырыш керек экен. Бул жагы деле ошондой эле экен. Летний экен. Так, оформление бөлүп экен, оформление кылыш керек экен. Так, Kia Morning. 2540 красный. Состояние идеал. Идеал только эмнеде болчу деп койчумун. Идеал только автосалонда. Чаңы заводдон чыкканда. Ну, состояние отличное деп койсо болот.
Так, тоже Kia Morning. Литый дискада. Дөңгөлөктөр элек экен, алмаштырыш керек. Басын көрсөтүп өтөйүн. Алдында что-то тонировкасы бар экен, Kia Morning. Пробеги аз экен. Бесключевой доступ экен. Салон тряпочный. Монитор бар экен. Яғни литый дискада экен, дискасы аябай сонун жакшы экен. Резинасын алмаштырып туруп айдап кетүүгө болот. Сагы полоскасы алдында да артында да бар экен. Так, мына Kia Sorento походу жаңысы окшойт да. Литый дискада экен. Дөңгөлөктөр электр экен. Бесключевой доступ. Салон кожа. Kia Sorrento'нун баасын көрсөтүп коеюн сизге. Договорная. Саната литый дискада дөңгөлөктөр электр экен, алмаштырыш керек экен. Баасы авторассрочка. Салон кожаный салон. Дөңгөлөктөр литый диска. Летний экен. Резинасы. Күндө саната ак түстөгү. Литый дискада дөңгөлөгү летний экен. Кышкы алмаштырыш керек. Фаралары жакшы. Буланган эмес. Тонук. Так, яна монитор бар экен. Баасын көрсөттүм. Черный салон, кожа. Кожа темный салон экен. Дөңгөлөктөрүн алмаштырыш керек экен кышкыга. Артын турушу. Так, бул Kia K5 Optima дегени. Литый дискадан дөңгөлөктөр электр экен. Kia K5 2017, пробег 200 000. Двухкубовый газ экен, родной автомат. Номери 0500 26 99 00. Салонубуз темный кожаный салон экен. Турушу жакшы экен. Сүзүлгөн жерлери жок. Баягында бир аз бир урулган жери бар экен, ошол жерлерин эле оңдотуп койсо болот экен. Так, Kia Morning башкача свет экен, свети необычный экен. Кыргызстан номеринде литый дискада дөңгөлөктөр электр экен. Бесключевой доступ бар экен, салон монитор бар экен. Кожаный салон экен. Дөңгөлөктөр резина экен, литый дискада. Фаралары жакшы, буланган эмес. Баасын көргөн видео регистратор бар экен. Резинасын эле кышка алмаштырып туруп, все айдап кетиш керек. Так, бул Kia K5 Кыргызстан номеринде. Литый дискада экен. Летний резина. Салон кожаный экен. Летний резинасын кышкыга алмаштырып туруп айдап кетиш керек. Турушу жакшы экен, сүзүлгөн жерлери жок, фаралары жакшы, буланган эмес. Номерин көрсөтүп кетейин сизге.
Так, Кыргызстан номеринде Kia Sorento хромированный диск екен, резинасы летний екен. Коричневый цветтегі кожа екен, тоннельдері темный, қара түстегі. Так, Honda Fit'te көрсетіп беле қойын. Иә. Турушу российский номерде екен. Бұл жақта аралашып кіріп қалыптыр, праворульге. Бірақ дейін тартып қойген енді фонға түшіп қалғаннан кейін. Номер 2003 жылы екен. Номерін еле жазып қойып тұр. Kia K5 Қырғызстан номеріндегі Kia Hyundai Sonata екен, Sonata. Так, литый дискада. Дөңгөлегі летний екен. Салон кожа. Салон кожа екен, қара түсті бар. Kia K7 Кыргызстан номерінде литый дискада. Протектор зимний екен, жирный екен. Көрінеді, видеорегистратор бар екен. Салон қара түстегі кожа екен. Литый дискада. Протектор алдыда артта жирный екен, айдап эле кетиши керек екен. Кышкырга даяр переработка кылбайсыңар. Kia K7. Жетінің 800 дейті. 800 номері. Так, Hyundai Sonata қара түстегі. Видео регистратор бар екен. Литый дискада дөңгөлөк резинасын алмашыш керек екен. Газ. Салон қара кожа. Резинасын алмашыш керек екен. Бамперінде царапина бар екен, ал ештеңе емес, алар расходник считается. Берештік қалды. Паралары жақсы екен, буланбаған емес, сынған емес. Kia K3 номер жоқ екен, по-моему, четко тұр элек. Резинасын алмашыш керек екен. Салон қара түстегі кожа. Машинаға отырған емеспін да. Алик. Басын көрсете кетейін. Жоқ деп жатты. Мен сәчім бұларды қалмайын. Қачайын көрөзейін. Регистраторы. Интернетке. Алайда бар тақыр. Ай, ошо тартып келатам го. Бул да K4 екен, бул да Kia K4 екен. Айтып алса да беретілем мен. Так, фаралары буланып калыптыр. Бирок сынык эмес. Герметик алып коюш керек. Литый диск, дөңгөлөк летний екен, алмашыш керек екен. Салон қара кожа екен. Так, бұл Kia K5 Optima. Литый дискада дөңгөлөктөр летний екен, алмаштырыш керек екен. Салон черный кожа. Желтый цветтегі. Сүзілу жерлері жоқ.
Кыргызстанда Капеч, Россияда Kia Optima. Так, Hyundai Sonata bu LF'tir. Hyundai Sonata LF'tir. Серебристый номер человека, летний дискында, резина летника, салон черной кожи, подлокотник тут вороган. Hyundai Sonata LF. Фаралары жақсы, сыны жоқ, бұлаңыз емес. Toyota американская, наверное. XLA комплектация. Номерлерін бары көрініп тұрау. Гибрид екен. Фаралары жақсы. Летний дискында. Дөңгелегі зима екен. Все сезонный тұрғай. Дөңгелек все сезонный екен. Протектор нормальный. Гибрид. Салон чехол бы же өзүнкү непонятно экен да. Ортосу типа алькантара чектери пожарный вещь. Артı деле ушундай эле дискен да, протекторлору жакшы экен. Так, Kia K7. Летний дискында дөңгөлөктөр элек экен. Так, темный кожаный салон. Дөңгөлөктөр элек экен, алмашып көрүш керек. Фаралары жакшы. Буланган эмес, сынган эмес. Сутан көтүрүшү жакшы. Так, бұл да Kia K7 Кыргызстанда номерінде. Летний дискада. Дөңгөлөгү летний екен. Летний дискада зима салыш керек екен. А так Kia K7 жакшы. Түзүлгөн жерлери жок. Так, да. Hyundai Sonata. Летний дискада, дөңгөлөктөр летний екен. Темный кожаный салон. Toyota Prius. Последний модель его. Так, номер жалко. Летний дискында. Дөңгөлөгү резина екен. Номерин жакында тартып кетейин. Гибрид. Фаралары жакшы екен. Так, сиденьялар непонятно, чехол кийгиз коюптур. Трапочный чехол кийгиз коюптур. Кышкы жакшы. Так, карттары өзү жакшы эле. Мол жактарында чоң зузурлар бар экен, эмне экен билбейм. Өзү ушундай болобу. Hyundai Sonata карап түстөйдү. Летний дискада. Так.
резинасы элек экен. Панелинде bir планшет бар. Бұл планшет екенін ашып көрсетем. Резина электний. Сыртынан сүйілген жерлері жоқ. Қарап түсті планшеті бар екен. Енді планшет екені понятно. Видео регистратор болуш керек. Видео регистратор, навигатор. Kia K5 Optima. Америка башкара американский экен да бул получается. Электр дискада дөңгөлөктөрү зима экен, жакшы протектору. 2700 бензин экен да, булар 2-4 да, по-моему. Так, темный салон, тряпочный экен. Мына жеринде чизги бар экен, бамперинде. Бампер эчтекенбиз, бул бамперлер расходники. Так, жанында эле Honda Accord тартып коеюн. Акыркы модель. Электр дискада экен, дөңгөлөк аябай чоң экен да. Так, шипы протектору жакшы экен, зимага. 19 размердеги дөңгөлөк. Кара түстөгү кожаный салон. Планшети жакшы экен, монитор. Кыргызстан номериндеги. Фаралары жакшы, буланган эмес, сынык эмес. Протекторлор жирен экен. Бесключовый доступ бар экен. Toyota Camry, Кыргызстан номеринде. Фаралары жакшы, буланган эмес, сынык эмес. Так, электр дискада протектору жакшы, зима шиналары бар экен. Так, салон тряпочный, черный. Ортодагы зима экен. Toyota Camry, кызыл түстөгү. Так, электр дискада экен, дөңгөлөктөрү электр экен. Кыргызстан номеринде. Алдыңкы дөңгөлөк электр экен. Так, мен жазып коюптур. Возможен обмен в обе стороны дейт. Обмен эки жактан тең кыла берсең болот экен. Toyota Camry, Кыргызстан номеринде. Беш гибрид экен, расход 5-6 дейт. Бирок мен Toyota Camry гибрид айдагам. Бирок 55 айдагам да. Расход кышкысам 9,5 да. Электр дискада экен, дөңгөлөгү резинасы эме экен, летний экен. Салон кара кожа экен. Бирок Camry жакшы көрүнөт экен. Camry эмес турбайбы, Avalon турбайбы. Toyota Avalon гибрид экен. Avalonду билбейм канча расход экен, бирок Camry'ники гибриди 9,5 да. Бул Toyota Camry, Кыргызстан номеринде. Электр дискада
Протектор жирный екен, зимний. Айнектері қараңғыланған екен. Ичі көрінбейді екен, мындай эле карабайт. Бұл кожа екен, кожа салон темный екен, салон. Бұл да гибрид екен. Так, литый дискі. Шиналары зимний, жирный протектор екен. Фаралары жақсы, буланған емес, сынған емес. Үлгісіндегі чоң жүк машинасы керек десе, мына Қырғызстан номерінде. Басын сразу эле көрсөтөйүн силерге. Көп айнектер ломолор буланып калыптыр, литий дискінде. Дөңгөлөктөрү летний екен, кышкысын алмашыш керек екен, кышкыга. Фаралары жакшы, сүзүлгөн эмес, буланган эмес. Жакшы. Машинанын турушу жакшы экен. Могу жеринде эле кичине бир ийилген жери бар экен, крылосунда. Салону болсо, салону жакшы экен. Ак түстөгү панель green цветте, кожа экен. Так, ну Toyota кара түстөгү гибрид экен. Фаралары жакшы, буланган эмес. Летний дискі, дөңгөлөгү летний екен. Кара кожный салонган. Айнеге караңгыланган экен алды. Так, машина сырты сүзүлгөн жерлери жок. Жакшы, гибрид Toyota. Toyota Avalon булду. Так, могу Lexus'та көрсөтө кетейин. Мында номери жок экен. S300. Дөңгөлөгү литий. Летний дискада. Салон кожа екен, сиденьялар дышащий екен, дышащий точкалары менен. Панелдери болсо кара түстөгү. Дөңгөлөгүн эле алмаштырыш керек экен. Турушу жакшы, алдыңкы фаралары буланган эмес. Астары да Бишкек. Соната жактары тартып атам азыр, Toyota Sonata. Ак Sonatаны көрсөтө кетейин, номери жок экен. Литий дискі, дөңгөлөктөр летний екен. Салон кара түстө экен. Салону кара түстө, кожа. Бесключевой доступ бар екен. Так, Kia K5 Optima. Кара түстөгү. Летний дискында, летний дөңгөлөк екен. Так, салон кара кожа екен. Сырттан турушу жакшы экен, сүзүлгөн жерлери жок. Фаралары булганган эмес, жакшы. Басы. Литий дискандан экен. Так, ну, Hyundai ак түстөгү свет, басы жакшы дейт. Жаңы дөңгөлөк. Литий дискада экен. Дөңгөлөктөр зима есть. Протектор жакшы экен, масло экен да.
алдыңкыда протекторлор зима даяр экен, переобувка кереги жок. Ак түстөгү фаралары жакшы, буланган эмес. Ак түстөгү дагы басын көрсөтүп кетейин силерге. Салон кара кожа экен. Салонга полный электропакет. Электрический сиденье экен. Жакшы, салон жакшы экен. Люк жок экен, артында шторкалары менен экен. Жакшы. Пробеги канча экен? Пробег 101 000 дейт. Так, Kia Stonic, Кыргызстандан эмес, свежий пригнан экен. Фаралары жакшы. Буланган эмес, сынык эмес, жакшы экен. Литий дискада экен. Дөңгөлөгү летний экен. Так, басын көрсөтүп берейин. 13.5 свежий пригнан экен. Жакшысы. Ак түстөгү жакшы экен. Мини кроссоверге койсо болот экен да муну. Жакшы машина экен, жакшы. Мен, например, айдамакмын ушундай машинаны. Так, салонун тартып коеюн силерге. Салон черный кожа. Артында зарядкасы менен экен. Электропакет. Бесключевой доступ. Кожаный салон, сиденья ручной. Монитор бар экен. Автозапуск. Бунун пробеги канча? 126. Пробеги 126. Так, Кыргызстан номериндеги SM6 дейт. Комплектация кылып. Литий дискада, дөңгөлөктөрү летний экен. Бул эмне машина экен, каякта экен, пока непонятно. Азыр силерге көрсөтөм азыр. Алдыңкы турушу. ДК авто дейт. Так, по-моему, бул номер пока свежий пригнан окшойт да, бул оформление боло элек походу. Samsung SM6 деген машина экен да бул. Так, дерске Audini көрсөтүп коеюнчу. Сонун көрүнүп атат да көзгөчү. Фаралары жакшы экен, буланган эмес. Мурда красивый, летний дискада. Дөңгөлөктөрү летний экен. Летний да походу. Или зимовый, непонятно. Или всей сезонка, дөңгөлөк всей сезонка экен да. Ошо всей сезонкалар эме да, зимага да окшошпойт, летний окшошпойт, как будто гибридный сыяктуу. Так, менен силерге көрсөтүп өтөйүн, номерин баасын. Салон коричневый экен. Монитор сонун экен, монитор көрүнүп атат. Дөңгөлөктөр всей сезонка, диско литий. Audi A6 сонун экен. Жүзбөгөн жерлери жок. Баары жакшы. Так, анан могу Lexus'та көзгө жакшы көрүнөт, ушу Lexus'тарды коеюн силерге. Фаралары жакшы экен, буланган эмес. Кыргызстан номеринде. Литий дискада. Дөңгөлөктөр летний экен, алмашып керек экен кышкыга. Так, токтотуп өзүңөр окуп алсаңар, салон кожа экен, алды кара түстөгү тонировка экен да. Ичи бирок кара кожа салон экен. Так, сүйлгөн жерлери жок. Lexus Sport GS 350 дейт. Дискасы жакшы экен, өтө красивый экен. Так, Hyundai Sonata. Фаралары жакшы экен. Литий дискада.
дөңгөлөк летний экен, зиманы салыш керек. Так, токтотуп көрүп аласыңар өзүңөр. Бесключевой доступ экен. Кара кожаный салон. Сүзүлгөн жерлери жок. Артын камеркасын алмаштырып коюш керек экен. Ручкалары да хром экен да, жакшы көрүнөт. Hyundai Sonata Кыргызстан номеринде. Фаралары жакшы, сынган жерлери жок, буланган эмес. Литый дискиде дөңгөлөктөр летний экен, алмаштырыш керек экен. Дагы басым көрсөтө кетейин силерге. 5200 кара түстөгү. Салон кожа черный. Сол тарабында чийилген жери жок. Артыңкы жагы. Жакшы экен, сырты турушу жакшы экен да. Сынган жери жок. Так, люк жок экен. Так, Kia K5 номери жок экен. Так, литый дискиде дөңгөлөктөрү. Ошо дөңгөлөгү летний экен да. Дөңгөлөгү летний экен, зима салыш керек экен. Салону бесключевой доступ экен, салон черный кожа. Литый дискиде свежепригменный окшойт. Kia K5. Так, могу Mercedes E300 үлгүсүн көрсөтүн, ак цветте номери жок экен, литый дискиде. Дөңгөлөктөрү летний экен. Салон кожа. Коричневый грун цвет экен. Так, басым көрсөтө кетейин. Биз Корея дейт, Кореядан алып келип турдум. Договорный окшойт, чалып өзүң окшоп аласың. Так, турушу жакшы. Так, оң фарасы жакшы, буланган эмес. Сол фарасы кичине буланып калыптыр, герметиктеп коюш керек окшойт. Литый дискиде дөңгөлөктөр летний. Так, могу БМВ тарткызган болбойт. Тартып коем, бул да свежепригменный окшойт. Так, литый дискиде дөңгөлөктөр летний экен. Так, салон кожа. Грумрюк цветтеги. Сол тарабында чийиктер, сүзүлгөн жерлери жок. Тектроник. Фаралары жакшы. Так, мына Honda Accord номери жок экен. Литый диска, дөңгөлөгү летний экен, алмаштырыш керек экен. Так, праворульный, монитор бар экен. Сиденье тряпочный. Ачык түстөгү.